Здравствуйте, это проект «Не сахар» и я Эрулан Кокулов. Скорее всего, вы меня знаете как блогера. Не прикасывайте, пожалуйста, Вы просто объясните, почему вы снимаете и все. Мурат, но сегодня я не блогер и даже не журналист. Я простой потребитель, такой же, как и вы. Бірге болсын. Мен майрам деген нерсени унутуп калгам. Жумуш менен жүрүп майрам деген нерсени унутуп калгам. Эрулан Кокулов бул ысымды кыргыз эли жакшы билип калды. Жаңы жыл алдында жыл жыйынтыгын чыгарып, Эрулан мырза менен жолуктук. Эрулан эң биринчи программасын мына ушунда азык-түлүк саткан ири дүкөндөрдүн биринде баштаган. Мынчалык популярдуу болуп кетерине көзү жетпесе керек. Бирок убакыт көрсөттү. Өзгөчө карапайым эл Эруланды колдоп өз коргоочусундай кабыл алды. Депутат болуп текшере алдыңбы? Прогулка кылып жүрөм. Угуттуктайбыз. Обращаться жаткан кишилерчи, сиз жалгыз эмессиз да, элдер ушинтип ойлой берет. Сиздерден бир күнүнө 5 жазат да, магачы ушул эле суроо мененчи. Анан мындай да, мен жалгызмын. Мен вот реально жалгызмын. Могу этикеткалар көрдүңөрбү? Мына этикетка, ушул этикетканын баарын мен койдуруп тургам. Убагында мындан 3,5 жыл мурун мен баштаганда могу продукциянын бирөөсүндө да этикетка жок болчу. Ушинтип эле упаковать этип коюшчу, пакеткеле салып коюшчу, бирок эч кандай ким жасаган белгисиз болчу, качан жасалган белгисиз болчу. Мондай этикетка койчу эмес. Азыр кандай бул деле этикетка деле сонун этикетка эмес экен, бирок бар да. Биякта датасы жазылып турат. Эгер силер көрсөңөр, эң биринчи съемканы биз бета стористе кылганбыз. Ошол жерде бүт көрүнүп турат да, канчалык ушу акыркы 4 жылда Кыргызстандын өндүрүшү канчалык өнүккөнү ошондон эле билип койсо болот. Мындай лаваштарды тарткам. Азыр көрдүңүзбү? Лаваш большой деп жазып коюп, ручная работа деп немеси турат, чыгарылган күнү турат. Жана аннотациясы турат. Орусча жана кыргызча. 4 жыл аралыгында 200дөн ашык не сахар долбоорун алып чыкты. Кылган эмгегин соода түйүндөрүнөн байкасак болот. Өзү да көрүп кубанганын жашырган жок. Бирок дагы деле оңдолчу каталар арбын экенин айтты. Могу неме наклейка туура эмес чапталган, бул магазиндин стикери. Магазин стикери эч качан этикетканы жаппаш керек. Муну көрүңүз, пленка менен жабылып турат. Мен ошо торт алам. Анан суусундуктарды алам да, менин жумушума ошол кирет, үйдөчү. Мондай нерселер менин немеме кирбейт жумушума. Анын үстүнө эгер алар мага аны мойнума илип кое турган болсо, анда үйдө тамак жок калып калышы мүмкүнбүз да. Анткени жаңы жылда атайын соода кылып, жаңы жылдын шаңын толук кандуу сезүүгө убакыт тардык кылат. Ошондуктан апасы жана эжеси жасаган тамактын баарын тандабай жактырарын айтты. Ал эми сатып алуучуларга кеңеш катары ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн азык-түлүктөрүнө басым жасап сатып алганыбыз оң деп билдирди. Кымбат азык сапаттуу деп кепилдик бербейт. Ар дайым өндүрүшчүлөрдүн товар чыгаруу көзөмөлүнө жана мүнөздөмөсүнө көңүл буруу керек. Ошондой эле ашыкча сатып алууларга да каршы экенин айтты. Азыр баардык азыкты каалаган убакта каалаган өлчөмдө сатып алса болот. Ошондуктан ашыкча ысырапкорчулуктун кереги жок. Канча жылдан бери жаңы жыл ата энем менен тозом. Мен бир да жолу чет өлкөдө же болсо досторум менен, башкалар менен тозуп көргөн эмесмин. 12-де ошо канча жашка келсем, ошончо жыл 12-де үйдө болом. Буюрса бул жылы да үйдө болом. Бирок мен ошол баягы боюм жетип иштей баштагандан бери саат 11 жарымдарда үйгө жетем да. Анткени 12-де үйдө болуш керек. Ошо жылына бир күн болсо дагы ошол ата энебизге арнап койсок жакшы болот да. Нуркыз Караева, Дания Роман Турулу, Коомдук биринчи канал, Замана студиясы.